Ысык аба ырайынан соң Тасмания аралында өрт чыкты. Синоптиктер бул жерде жакын арада жаан-чачын күтүлбөйт жана аба температурасы да төмөндөбөй тургандыгын айтууда. Азыр аралда күн ысык болгону аз келгенсип, шамал да жүрүп атканына байланыштуу өрт күч алып жатат. Планетабыздын аркы бурчунда күн ысык болсо, Азияда кыш мезгили мүнөзүн көрсөтүп турган кези. Мисалы, аномалдуу жылуу аба ырайынан соң Орусиянын түштүгүндө кар жаа баштады. Бул кар кошуна жайгашкан Борбор Азия өлкөлөрүнө качан жетерин мен Гүлүм Эркинбек кызы көзөмөлдөп айтып турам. Саламатсыздарбы? Эми эртеңки күнгө карата аба ырайына токтолсок. Эртең Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн чайыттай ачык болот. Казакстанда болсо жаан-чачындуу циклон көрүнбөйт. Борбор калаасы Астанада күндүн бети көрүнүп турат. Абанын температурасы күндүзү -9 градуска төмөндөйт. Алматы шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, күндүзү абанын температурасы +1 градуска жогорулайт. Өзбекстанда да жаан-чачындуу күндөр токтоду. Асманды булут каптап турат, бирок термометр жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Мисалы, Ферганада +8 градуска, Ташкентте +14 градуска, Нукуста болсо +8 градуска жылуу болушу күтүлөт. Түркменстанда да так ушундай. Эртең асманды булут каптап турганы менен жаан-чачын күтүлбөйт, жылуулук сакталат. Дашогу Сөрөндө +7 градуска жылыса, Ашхабадта болсо +11 градуска жылыйт. Тажикстанда аба ырайы өзгөрүлүп турат. Мисалы, Душанбе жана Ходжон шаарында аба ырайы жылуу болсо, өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан Хорокөрөндө термометр минусту көрсөтүп турат. Кыргызстанда дем алыш күндөрү жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Чүй, Талас жана Ысык көл областарында абанын температурасы жогорулайт. Кыргызстандын түштүгүндө өзгөрүлүп турат. Нарын областында болсо дээрлик өзгөрүлбөйт. Аба ырайы өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Ошон үчүн 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Көрүшкөнчө.